Так, бул жакка келебиз. Flutter build APK дейбиз, APK файл. Андан мурда эме кылсак болот. Flutter clean кылсак болот. Азыртан айтып коеюн, айфондор болсо ойной албайт, андроиддор болсо ойносо болот. Себеби айфондорго APK файл түшпөйт да. Бизге APK файл чыгып атат. APK файл деген ошол приложениеде андроидтун текшериш үчүн Play Market'ке атаардан мурда ошол APK файл менен чыныгы телефондорго көчүрүп алып колдонсоңуздар болот. Эгер телефонуңуздарда место азыраак болсо, анда көчпөй калышы мүмкүн, ката берип көчпөй калат. Ата көчүш керек. Бул каякта жайгашат? Бул build деген папкага келди. Build деген папкага келдик. Анын ичинен app дегенге келдик. App'ке келдик. Анын ичинен outputs'ка келсек, бул жактан Flutter APK деген папка бар дейт. Ошону ачтык. Ал жерде Flutter, то есть app release APK деген бар. Ошону жибер дейт. Ошону колдонсок болот. Окей, буну алабыз дагы. Бул жака коюп туруп, мен силерге жиберем. 17 мегабайт дейт. Бул Android'дагы 4кө бөлүнөт да, эгер адашпасам, 4кө же 3кө бөлүнөт. Ошол 4 Android системасын кошкондо могу 17 мегабайт чыкты. А так сиздер Play Marketке жиберсеңиздер, могу 17 мегабайт балким 7 же 6 да болушу мүмкүн. Ошол 3кө же 4кө бөлүнүп кетет. Android'дун системасына жашачы. Азыр могул эме, могул 17 мегабайттык бул бар да. Ошон үчүн көбүрөөк.